Салам достор, сиздер менен мен Азаке Элуксун YouTube каналы. Бүгүнкү чыгарылышта жаш өспүрүм окуучу балдардын башын айлантып, аларга синтетикалык наркотиктерди сатып жүргөн эжени аныктадык. Каяка жашайсың? Атың кем? Эй, ата. Маскүнү. Сумкасын тартып алгандан мен берге алып кел депчи. Ошол кезде мондай болду да. Мунун ичинде жалаң мондай болду. Эмне үчүн бул пуштушканы көтөрүп турат десе, оказывается, буга троптун ичине эме коюп экен да. И троп, и еще соль. Знаете? Соль это. Какой соль? Мисалы, тамакка кошкон соль эмес да, например, это соль это. Вот ошону аралаштырат экен дагы, жиндилерге берет экен дагы, булар постоянно ушуну эметип экен да, колдонушат экен. Бул эже бүгүнкү күндө дагы деле ушул синтетикалык наркотиктерин жаш өспүрүм балдарга сатып жүрөт. Видеодон четтебей туруңуздар, кызыктын баары алдыда. Вот она идет, вот она переходит. Вот. Она сейчас к нам зайдет. Вот у нее я буду брать. Келин, отырып алыңыз, чтобы нормально было, ничего не так говорится. Так, Гульмираджи, я вам, наверное, на номер буду скидывать. Мне надо 2 тропа и 2 таблетки. 1700. Да? Да, у вас какой? М-банк. Bunun ары birinin бағасы 1200 сомдан екен. Ошо Гүлмира деген. Даже фамилиясына чейин чыгат картасынан. Ошо ош базарда айланып эле сатып жүрөт экен кечке. Эже, зачем так править элдердин баарын монтип? Неге монтип править атасыз? Сен жолдошуң өзү суранып атат. Жок, өзү суранып атат. Тапериңиз өлүп калса дагы сиз эмнеге тапер атасыз? Сиз ошону айтыңызчы мага. Если они сами просят. Сами просят, сиз эмнеге мондай могу баарын билесизби, эмне деп сатып атасыз? Сиз могу менен соттолуп кетесиңиз билесизби? Мен сизди уже машинадан бери мен сизди машинада да видеоңуз бар, баардык эмелерде бар. Зачем так мондай жаш балдардын баарын править этип атасыз? Анстель уже не осталось уже. Жок, Жок болуп атат. Я теперь ему вообще даже не буду продавать. Жок, уйму, ладно, уйму этот уже 40тан ашып калган. Сиз жаш балдардын да баарын талкалап атпайсызбы? Товар жок болуп атат десем. Эже, пожалуйста, мага бирөө тапырыңчы деп. Бул уже зависимый наркоман уже. Сиз айта берет, сиз азыр эмнеде мону башкача сүйлөйт, жерге барып башкача сүйлөйт. Сиз сатып атпайсызбы? Я ему уже слово беремин деп, жок, мен уже все кончаю мен деле. Да, я көрүп атамын мен. Уже до последнего 80деги атасы ыйлап отурат. Тилекке каршы акыркы учурларда ушундай аптечный наркомандардын саны абдан көбөйдү. Алардын көпчүлүгү окуучу өспүрүм балдар. Ошондуктан урматтуу ата-энелер, сиздерге кайрыла кетчү нерсе, балдарыңыздарды окууга жиберип жатканда жана окуудан келгенде телефонун жакшылап карап койсоңуз. Себеби ушундай аптечный наркотиктерди жана синтетикалык наркотиктерди азыр жаш өспүрүм балдар Telegram аркылуу сатып алат экен. Ошондуктан Telegram колдонтпоңуздарды сурана кетем жана ошого чакыра кетем. Сиздер менен мен Азаке Элуксун YouTube каналы. Ошо сумкасын тартып алгандан мен берге алып кел депчи. Ошол кезде мондай болду да. Мунун ичинде жалаң мондай болду. Эмне үчүн бул пуштушканы көтөрүп турат десе, оказывается, буга троптун ичине эме коюп экен да. И троп, и еще соль. Знаете? Соль это. Какой соль? Мисалы, тамакка кошкон соль эмес да, например, это соль это. Вот ошону аралаштырат экен дагы, жиндилерге берет экен дагы, булар постоянно ушуну эметип экен да, колдонушат экен. Негизинен. Ушунун баарын Бир күндүк эле, это бир күндө ушундай. А это одна штука, это 1200 сом. Да, вот маленькие, например, сколько это соли добавить, не знаю. А мону карасаң, азыр мне бул тоже ошондой, Пачка лирикаларды мен раньше даже билбейт экенмин. Мына Новый годдон беркисин эсептегенде, бул деген бүгүндө деген мага айтат да 2000-3000 ал өзү Актирек деген колбасный цехта иштейт да. Ошол жактан чыккан акчалардын баардыгын которо берип туруп ошол аялгачы.
Мен айттым да, эмне үчүн колбаса цехтагы директор мага чалып айтып атат, сколько силердин каржыңар көбөйүп кетти деп айтып атат. Канча десем 500 000 болду деп атат. Эмнеге 500 000 болот? Ал ай сайын эле апарып тапшырып атпайсызбы десем, жок, Новый годдон бери апарып тапшырып элек деп атат. Анан мен сурадым да, каяка кетти акча десем, вообще айтпай атат акчанын каяка кеткенинчи. Бир эмес, 2 машинаны талкалады. Биринчи машинасы өзүнүкүн талкалап салды ошол элечи. Мынтип үйдө турат ала. Мен атайын специально жазабай атам да, барчы деп. Бул сиз жолдошуңузду ушул соль, бул аптекадагы дарыларды, психотропный дарыларды колдонуп жүргөн кантип билип калдыңыз? Мен пист эткизип эле мурдуна бирдеке кое берет. Бирөөгө кетсең унутуп Бир айдын ичинде канча акча коропту дейсиз ушуга? Бир ай эмес, Новый годдон бери почти 500 000 корот. Тиги Эмбанк переводдорун Перевод полный ошонуку турат азырда менен. Ким деген аял болуп атты ошондо? Эльмира, ой, Гульмира деген аял. Мынакей модельде номери бар. Ооба, кармап алганмын. Номерин эметип туруп, анан мен айттым да, бери келсең деп, мен ага видеосун сизге жөнөтпөдүмбү? Ал мага айтып, орозонун күнүндө уялбайсыңбы? Мен дагы да чыдап тура бермекмин. Вот так мен турам, остановка вот 50 метрдей турса, 2 солдат бала келип атат да. Келип туруп ала эжеге жолукса, ал эже деген ага 2 штук бер деп атат тиги балага. Акчасы жетпей атабы бирдеке болуп тартышып атат да. Жанына мен машинанын бер жагынан өтүп барсам, ал аял мени көрбөйт. Бирок эме айтып атат да, эме депчи, эртең эле келесиңер кайра мага десе. Ооба, эже келебиз. Бүгүн болгон акчабыз ушул деп атат да. Десе берип атат тигичи. Десе карап турсам 4 троп еще лирика мондай колуна уштап туруп берип атат. Ал балдар алып сүйүнүп монтип кетип атат да, үйүндөгүлөр ойлоп атат да, менин балам службада жыргап жүрөт депчи. Алар деле жыргап чыкпаса керек, араң бир жерден. Мына биз деген нормально эле жашап турчубуз ушунун аркасынан азыр менин кызым дагы эметип жатат да. Страдай кетти. Кызыңыз жаш канчада эле? 15-те. Азыр сиз боюңузда да бар турбайбы? Өзүм боюмда да бар, бала деген өспөй атат. Мен азыр коркуп атам да, мен эмне кыларымды билбей жүрөм азыр. Сольду дагы ушул аял алып келип берет экен. Анын жанында дагы бир Рахат деген аял бар. Бирөөсү болбосо бирөөсү. Мисалы үчүн мен карап отурупчу, мен могу балдарга күйүп кеттим да. Ладно, менин күйөөм деген почтошто 40тан ашып атыптыр. Ал деген жаш балдар келет да. Бир бүтүп эме ящикти коет экен да, үстүнө туруп сатат басып кетет да. Ошол кезде деген бир моментте эле бир тез бир келип атып, 100дөй бала алып коет экен да. Кайра кетип калат экен да, кайра 1 сааттан кийин кайра сата берет экен да.